Фонддун жетекчиси Азамат Байматовдун түштүк жергесине болгон иш сапар менен биздин фондко жардам сурап кайрылгандардын жакындан маалымат алып келди. Алардын ичинде 65 жаш курактагы Гүлбархан Айылчиева дагы бар. Мен ооруп калгандыгыма 3 жыл, 4 жылга мына кетип атат. 3 жыл ооруп, биринчи жылы ошо Россия Федерациясына барып, 2 жыл операция болуп келдим. Нижний Новгородко боорумдан ошо кичине шишик оорусу менен ооруп, 2 жыл барып операция жасалдып, ошол жакта лечение алып аттым. Андан кийин да бу жерде дарысын ичип аттым. Дары жазып берди врачтар. Одан кийин анан мына акыркы күндөрү мына 4 ай 5 ай болуп калды. Ошо путумда дагы шишик пайда болуп калыптыр. Ушул путум биринчи эле башталганда ушу ооруп башталды, баса албай. Лестницалардан чыкканда мындай узагыраак басканда ооруп атты. Анан азыр эми мындай түнү ооруйт, сыздатып, кээде туруп алып ошол өзүм билген маздарды сыйпайм, дарыларды ичем, 3 маал, 4 маал обезболивающий дарыларды ичкен убактыларым болуп атат. Ошо туруп кээде басам, кичине оорусу баса неме келипкен деп. Акыркы күндөрү ошо врачтарга дагы кайрылсам, ушул операция кылабы деп айтышты. Анан кимия аласызбы деди. Ошолорго анан кайрылып врачтарга да кайрылып сам ушул Индияга барууга жолдомо берип атышат. Ошол жактан барып лечение алсаңыз жакшы болуп калат деп. Ошого аракет кылып атам. Эми акыркы учурларда мына таяк менен басып калдым. Ошо баспай калуу коркунучу турат да ушу менде. Ошол себептен ушу кыргыз элимден жардам сурап, ушу мээримдүү кыргыз элим дагы деле ушул убакка чейин жардам беришти кыргыз элим. Биринчи мен Россияга барганда дагы жардам беришти. Бүт тууган уруктарым, досторум, айыл журтум, ушу мени уккандар, тааныгандардын баары, аяш уулдарым, кыздарым баардыгы жардам беришти. Кудайга шүгүр дагы деле. Анан ушул Индияга барганга дагы көп суммада акча керек экен, дагы ушул элдерден жардам сурап атам. Дагы мээримдүү элдерим дагы деле жардам берет деп ишенемин. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, бир туугандар. Азыр бул жердеги биздин энекенин, мына ушу атанын, ошол ата-эне чоңойтуп өстүргөн кыздардын жана ушул жердеги бир туугандардын бири бирөөдө бир ата-энеден төрөлөсүп чоңойгон бир туугандардын мындай бир жан дүйнөсүндө тынчтык болбой тургандыгын, ошо аты жаман оору бир эле үй бүлөнү эмес, бир канча Кыргызстанда үй бүлөнү түйүшкө салып аткандыгы бул өкүнүчтүү нерсе. Бирок азыр достор, мекендештер, мындай учурда жөн эле кайдыгер карап эле мындай видеону көрбөй эле өткүзүп коеюнчу дебейли. Себеби алдын ала биз эч нерсени биле албаган алсыз жандыгын катарында экендигибизди унутпайлы. Баарыбыз эртеңкибизди биле албаган алсызбыз. Мындай ата-эне сизде да бизде дагы Кудай амандыгын берсе, ушул жакшылыгыбызды көрсүн деген ата-эненин кадырын билген эстүү жандар, келиңиздер. Ушул кол кармашып ушул күнгө чейин чогуу өмүр сүрүп келген ушундай аталар аман болсун десеңиздер, демек колубуздан келиши ушул экран алдындагы реквизитте толугу менен ушул үй бүлөгө таандык. Ошол кол сунуп 50 сом аркылуу Сбербанк ушул нерселерге эме кол сунсаңыздар, Кудай буйруса, мен ойлойм, Кудай ыраазылыгын биргеликте табабыз. Бул үй бүлөдө дагы ушундай бир көз жашын төккөн, кайгынын көз жашы болбосун десеңиздер, колдон келген кол сунууну жасап калайлы. Колдон келишинче көп дуа кылып коюңуздар намазыңыздарда. Кеп эле акча бериште эмес, намазда дагы тахажжуд намазында туруп, ушул ооруп жаткан энелерибизге, мекендештерибизге дуа кылып туруңуздар. Жума намаздарда Кудай буйруса, анан сөзсүз жакшы болуп, балдардын, кыздардын кашында аман турушуңузга биз дагы сиздин мусулман бир тууганыңыз катары тилектешпиз. Анан эртерээк жакшырып кетишиңизди Кудайым өзү дартына дабаасын берип, шифасын берген болсун, Кудай буйруса. Гүлбархан эне азыркы күнү Индия жергесине барып дарыланбаса болбойт деп турган чагы. Себеби өлкөбүздө бир нече жолу дарыланып, бирок жыйынтыксыз болгондуктан ушул кадамдарга барууда. Ал эми чет жакка барууга акча каражат жетишсиз болгондуктан кызы менен өмүрлүк жары кыргыз элинен жардам сурайт. Апамдын 3 жылдан берки ушул боор оорусу боюнча дарты бизде өкүндүрүп келет. 2 жыл Россияга барып операция болуп келди. Дагы да уланып, ушу путуна өтүп, күчөп бараткан бизди өкүндүрөт. Иншаллах сиздерден үмүтүбүз чоң, ушул бир тыйындап болсо дагы өзүңүздөр билгендей эненин асты таманы бейиштейт.
ошол бизди 500-ден калдырбай жардам беришиңизди суранабыз. Иншалла Кудай кааласа, Аллахтан эң биринчи үмүтүбүз сиздерде себепчи болуп бериңиздер. Ошол кайрымдуу фондуна дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай мусулман бир туугандарыбыздын көпчүлүгүнө жардам берип, көп үй бүлөнү кубандырып, ошо Аллахтын буйругу менен жакшы жетишкендиктерди жасап жатасыздар. Урматтуу кыргыз элим, бул жубайым 2020-жылы ооруп, Нижний Новгородко барып, операция жасатып келди. Андан кийин экинчи жолу декабрда барып жасатып келди. Жакындан бери дагы 4-5 ай болуп калды. Дагы ооруп, бутуна жылып, буту ишип, басырбай үйдө отуруп калды да. Эми элибизден сураныч, ушул да Индияга кайрымдуу бол. Ошо азамат силердин коомуңардын жардамы менен жөнөтүп турабыз. Ошол жактан шифасын берип, айыгып, биздин арабызга эсен-аман келишин тилейбиз. Гүлбархан эне бул оору менен 3 жылдан бери күрөшүп келет. Мынтип кыйын учурга түшүп калганын көргөн бир туугандары айласыздан кайрымдуу элге кайрылып, колдоого муктаж болуп келишет. Урматтуу кыргыз элим, биз сиздерге кайрымдуулук болгон себеби мына Гүлү сиңдим ооруп калып, бир 2-3 жыл мурда Москвадан лечение алып келди. Ояктан кыргыз элим жардам берди, тууган урук бардыгы жакшы болуп келди. Мына дагы кичине ооруп калды азмаздан. Мына быйылкы жылы мына каражаттын Индияга көп сумма акча кетет экен. Ошол себептен элибизге, тууган уруктарга бүт кыргыз элине суранам, атам, ушу кичине кайрымдуулук кылып койсоңор болот. Бүт элдерден суранам, сактап калайлык, сактанам дегенде сактайт экен Алла. Ушу сиңдимди сактап калайлык, ал кыргыз элим, айнанайын кыргыз элим дагы суранам, ушу кайрымдуулугуңарды аябасаңар, сактап колоюн деп атам. Урматтуу кыргыз элим, ушу эжем дагы ушул азыр ооруларды башынан өткөрүп отурат. Сиздердин жардамыңыздарга муктажбыз. Былтыр мен да ушинтип ооруп, баймактар менен баарлашып, мен да барып, Кудайдын сыйлыгы экен ушинтип мен дагы жакшы болуп келдим. Сиздерге аябай чоң ыраазычылык билдирем. Ошо абжеме дагы 1 сом, 10 сом болсо дагы бизге азыр эң муктаж абалдабыз. Эжеме дагы жардам колуңуздарды сунушуңуздарды суранам. Эжем жакшы болуп кетсе бизге чоң белек. Сиздерге азыр эми ыраазычылык билдиребиз. Кайрымдуулукту калтырбай кылып келген кайрымдуу кыргыз эли бул жолу дагы кайдыгер карабайт деп ишенебиз. Урматтуу кыргыз эли, келиңиздер, колубуздан келген жардамыбызды берели.